Аллах нам приказал, туурабы? И остается выбор за нами, когда мы подчинимся этому приказу. Мы слышали, услышали, узнали, и почему-то мы это откладываем. Все время откладываем, все время откладываем. Значит, у нас недостаточно имана, веры, знаний, прийти к этому. И биз ошону эмне судьбага шылтайбыз да. Аллах таала мага насип кылган күнү киемин, Аллах таала мага буйруган күнү киемин деп. Бирок Аллах таала биздин кандай чечим кыларыбызды билип, Аллах таала ошону тагдырга жазып койгон. Здесь есть разница. Аллах таала изначально жазып койгон жок, сени 2025 жылы март айында жолукка кирет деп. И ты хочешь сейчас бесплатно, да? Аллах таала мага жазган күнү мен киемин деп. Нет, это наоборот. Аллах таала знал, как ты думаешь. Аллах таала знал, что ты вот так решишь. Анан ошол бар эле нерсени сени жазып койду да. А бизде эмне дешет? Аллах таала ошол качан мага насип кылган болсо, ошондо мен келемин. Мен билбейм деп. Аллах таала сага тандоо берди, Аллах таала сага ыктыяр берди, болду. Болгон Аллах тааланын даанышмандуулугу, Аллах таала алим, билүүчү зат. Эмне сен качан келериңди бул жолго билип ошону жазып койгон. Ошондо келет депчи. А ошондо келет экенмин деп жүрө бер деген нерсе эмес да булчу. Аллах таала каалабады деген нерсе эмес. Аллах таала бизге туура жолду көргөзгөн, анан тандоону бизге калтырган. Качан ошол нерсеге келебиз, качан өзүбүздү жеңебиз, качан ошол өзүбүздүн эркибиз жете турган болсо, ошондо биз ушул жолго келебиз. Бирок бул нерсе да Аллах тааланы күнөөлөбөш керек да. Аллах таала каалабады деп. Аллах таала баардыгыбызга жакшылыкты каалайт. Аллах таала эч кимди бирөө адашсын, бирөө туура жолго келсин дебейт. Баардыгыбызды туура жолго чакырат. Бирок тандоо бизде да.